Tutkun kız. Кайрадан қапаста. Айлана өлүү жимжирт. Тымтырс болуп турду. Эмнегедир тегилер гараждын жарыгын өчүрбөй кетишти. Таманы семент. Сыз жерде 10-15 мүнөттөй жаткан соң Диана машиненин алдынан сойлоп сыртка чыкты. Тепкич менен көтөрүлө кайра экинчи кабаттагы мурунку ордуна барды. Алиги капкакты ачып, төмөн жакка көз жүгүрттү. Электр жарыгы өчүп, алиги үчөө эбак деле кетип калышыптыр. Сыягы жанагы машинеге түшүп кетишкен ошолор окшойт. Капкакты чоң кылып ачып жиберди да, темир шаты менен төмөн карай түшүп келди. Сактана айланасына бир сыйра көз жүгүртүп койду. Эч кандай шектүү, эч нерсе билинбейт. Алиги станоктун жанында жайылып турган кагаздарга барды. Көзгө сайса көрүнгүс капкараңгы. Кичине бөлмөнүн ичине үстүңкү бөлүнүп келген капкактан түшкөн жарык анча-мынча болсо сөлөкөттөрдү көрсөтүп турду. Караңгылыкка көзү көрбөй жатып бара-бара көнүп кетти. Айланасына көз жүгүртө ары жакта дагы бир эшик бар экенин көрдү. Жер алдындагы үңкүрлөрдөй болуп, терезелери жок, туюк дубалдар экен. Булар эмне болгон кагаздар деп, стол үстүндөгү таңгакталып турган нерселерди текшерип көрдү. Караңгыда эч нерсе көрүнбөйт. Акчабы, кагазбы, айырмалап болбойт. Бирок кагаздар станоктон жаңы гана өткөндүктөнбү, али жылуулугу тарай элек экен. Стол үстүнөн ширеңке же кол фонарик сыйпалап издеп көрдү. Колуна ар нерселер урунуп жатты. Аркы бөлмөдө кокусунан бирөөлөр болуп калбасын деп бөлмөгө жылып барды. Ал бөлмө кичине дагы эшик терезеси жок туюк экен. Кызык, тегилчөө каяктан чыгып кетишти? Сыртка чыга турган эч кандай эшиги да тешиги да жок экен. Же тигил алиги мен кирген үстүңкү капкактан чыгыштыбы? Мен оюмча алар гаражга тепкич менен төмөн карай түшкөндөй болушкан жок. Төмөн жактагы эле эшиктен чыгышты. Кайра берки бөлмөгө келип, столдогу сурмаларды ачып, аңтарып жатып, тамеки күйгүзгүч зажигалка таап алды. Аны күйгүздү да жарыгы менен стол үстүндөгү жайылып турган кагаздарга барды. Акчанын 5-6 түрүн көрүп, таңгакталганын көздөрү бакырая түштү. Казактын теңгелери, кыргыздын сомдору, орустардын рубльдары, өздөрдүн, өзбектердин сумдары, атүгүл Америка доллары турат. Өз-өзүнчө таңгакталып, жайылып. Тобо! Ушунчалык акчаларды кантип жасап чыгарып жатышат? Бир эле акча болсо бир жөн. Ар бирин өз-өзүнчө жарыкка коюп, кылдат текшерип жатты. Сыягы алар ар бир чыныгы акчаны компьютерден өткөрүп алышып, анан акча чыгаргычын станоктон жасап алышат окшойт. Ал эми бул кагаз менен боекторду каяктан таап алып атышат? Же тааныштары барбы? Сыягы булар өздөрүнчө чоң контрабанда же мафия окшойт, болбосо булардын кагаз менен боекторун табуу кандай гана кыйын. Аңгыча күтүлбөгөн жерден желкесинен каттуу кармаган кимдир бирөөнүн колунан чочуп кетип, бакырып жибере жаздады. Кандайдыр бир күчтүү кол мойнунан мыжый кармап туруп, төмөн карай каттуу силктеле Диана жерге оңкусунан барып сайылды. Далдайган сөлөкөт алдындагы караанды тапатак көтөрүп туруп, столго олтургузуп койду. Диана каршылык көрсөтөйүн деди эле каттуу соккуга шалдырай эси ооп калды. Көп өтпөй эле бөлмөнүн жарыгы күйдү. Алдындагы караан аялзат экен. Болгондо да алсыз жаш кыз экенин көргөндө теги таңгала карап туруп калды. Сен каяктан келип калдың, сулуу кыз? Асмандан түштүңбү? Диана да бул каяктан келип калды деп тегиге таң калып жаткан болчу. Ордунан козголоюн деди эле далдайган киши чөнтөгүнөн тапанчасын сууруп чыгып, кыйкырып кое берди. Ордуңдан былк этпе. Кымындай эле кыймыл жасасаң атып салам. Тапанчанын сүрүнөн корккон Диана бир ордунда былк этпей катып калды. Алиги далдайган киши ары жактан жип алып келди да, Диананын эки колун артына кайрып туруп байлап салды. Бир нерсеси болуп жүрбөсүн дегендей башынан баштап бутуна чейин жан жерлерин бүт сыйпалап аңтарып чыкты. Анан сотовый телефон аркылуу кимдир бирөөлөр менен сүйлөшө баштады. Билбейм, каяктан кирген, үстүңкү капкактан тепкич аркылуу түшүптүр. Ооба, ким билет, милициянын адамдарынан да болуп калышы мүмкүн. Көп өтпөй эле Диананын оң жагындагы дубал эки жакка ажырап ачылып, 2-3 адам кирип келишти. Эки колун артына байланып турган жаш, сулуу кыздын жанына баардыгы жабыла басып келишти. Бул кайдан кирип кетти бул жакка? Биздин жашыруун бөлмөнү кантип билип алды? Алиги далдайган жигит билбейм дегендей эки ийнин күйшөй жогорудагы капкакты көрсөттү. Үстүңкү капкак ачык экен. Значит, ошол капкак аркылуу үстүнөн кирди. Болуптур, үстүнөн кирди деп коелу. Анда үстүнө каяктан келди? Алар үстүн дагы, гаражды дагы, короо ичин дагы баардыгын текшерип чыгышты. Шектүү эч кандай, эч нерсе жок болчу. Толмочунан келген башын таптакыр жылтыратып алып салган такыр баш
ак жумалынан сулуучумак келген такыр баш киши столдо байланып олтурган кызга кайрылды. Чыныңды айт. Сен жалгызсыңбы же кишилериң барбы? Эгерде биз курчоодо болгон күндө да баары бир сени заложница кылып кармайбыз. Биз туткунга түшөрдөн мурун сени да өзүбүз менен кошо ала жатабыз. Чынымды айтсам, мен милициядан эмесмин. Силер жакка кокусунан кабылып калдым. Сүйлөгөнүңө караганда кыргыз окшойсуң. Так, айта бер, кандайча кабылып калдың? Баардыгы сактанып, шек алыша, анын сөзүн угуп карап турушты. Бул жакка мен соода кылып келгем. Кече кечке жуук бозулан балдарга жолугуп калып, акчамдын баарын алдырып жиберип болгон күчүм менен алардан качып жөнөгөм. Кокусунан көчөнүн бурчунда аппак машина келип токтоду. Ичинен бир адам чыгып, арткы багажынан бир нерсе алып ары көздөй басып кетти. Багажынын бекитпегенин көрүп калдым да, артыман кууп келатышкан балдардан жашынганы багаждын ичине кирип бекинип жашынып калдым. Ошол боюнча ал жакта жатып көзүм илинип кеттир. Бир кезде чочуп ойгонуп кетип көзүмдү ачсам, машина эбакта токтоптур. Эптеп сыртка чыгып карасам, көп машинелер токтогон гаражда экенмин. Эшиктеринин баары бек экен. Түн ортосунан ооп калыптыр, эч ким жок. Сыртка чыкканга эшик издеп мунун ичинде адашып жүрүп, ушул жерге кандайча келип калганымды өзүм да билбей калдым. Бери жактагылар деле ишенишпей карап турушту. Демек, багаж менен уурданып кирдимдечи? Болуптур. Кайсыл машина? Жүр көрсөтчү. Алар Диананы ээрчитип, алиги гаражга алып барышты. Ал дароо эле өзү жаткан аппак чумурткадай болгон машинени көрсөттү. Анын ичинде кантип жатканын, кантип ачканын атүгүл машиненин ичине кирип калбаса, нан жегендеринен бери көрсөтүп айтып берди. Бирөөсү дали ишенбегендей өзүнчө сүйлөнүп жатты. Мындай болушу мүмкүн эмес. Бул деген шефтин өзүнүн машинеси да. Чыныңды айт. Бул машиненин багажына кайсыл көчөдөн түштүң? Мен бул жакка биринчи жолу келишим. Ташкенттин көчөлөрүн жакшы тааныбайм. Соода кылып өзүң жалгыз келдиң беле? Жок, кыздар бар болчу. Соодабыз бүткөн, алып келген нерселерибиз жаңы эле сатып бүтүп, кайра кетебиз деп жатканбыз. Анан дүккөн жакка үйгө бир нерсе алам деп бара калып, алиги топ балдарга кабылып калып жатпаймынбы? Диана баары бир канчалык жанталашса да, тигилер ишенишкен жок. Болуптур, дагы шашпай сүйлөшөбүз. Эртең шефибиз келет. Өзү шашпай сени менен разборка кылат. Кыскасы, бул жактан экинчи чыкпас болуп каласың же өлүгүң чыгат. Биякка чоочун адамдардан бир да бирөө кирген эмес. А эгер кирсе, кайра эч убакта сыртка чыкпайт. Биздин шерт ушундай. Шеф эртең келет, ага чейин муну ушул жерде кармап тур. Келгендер кайра кетүүгө камынышты. Жарайт. Алиги далдайган киши кызды кайтаруу милдетин өз мойнуна алып, тегилерди узатып барып келди. Станоктун алдындагы тегерек айлампаны айлантканда, дубал кайрадан экиге бөлүнүп, ачылып, тегилер Диананы бир карап алышып, ар жакка өтүп кетишти. Далдайган киши тегерек айлампаны кайрадан айлантып койду эле, дубал акырын жылып келип биригип калды. Вот в чем дело. Булар кантип чыгып кетишкен деп башы оорутуп жатса, көрсө дубал ачыла турбайбы? Диана кеткендерди унчукпай узатып карап турду. Далдайган киши ырсалактай бери басып келди. Капканга алыстан учуп келип кабылган куш экенсиң го. Баса айтмакчы. Кокусунан сен биздин шефтин ойнош эмессиңби я? Эртең анан ызы-чуу салып жүрбө бизге. Ха-ха-ха. Кана айтчы, бутуңду да таңып коеюнбу же тынч олтурасыңбы? Болуптур, тынч олтурсаң ушул боюнча олтура бересиң, тегилер келгенче. Шефтер эртең саат 9-дарда келет, али 4 саат бар. Ал азыр сен жөнүндө эч нерсе биле элек, анын тынчын алгыбыз келген жок. Сен маселең чатак болуп турат, өлтүрүп коюшу да мүмкүн. Сендей сулуу кыздар өлүп калса, албетте жалка. Диана эмне кылар айласын билбей жатты. Биринен эптеп кутулса, дагы экинчисине туткунга түшүп калганына жинденип олтурду. Мени эмне эле кырсык тооруп алган. Тигилерден качсам, милициялардан качсам, булар эми булардан кантип кутулуп кете алам? Тигилерден да, буларда жаманда. Жашыруун сырларын билип алдым. Чын эле алиги киши айткандай, менин жөн гана көзүмдү тазалап коюшу да мүмкүн. Эми булардан кантип кутулам, же тигилердей кылып мени да пайдаланышабы? Же өткөндөгүдөй болуп качуунун бир жолун таап көрсөмбү? Мен туалетке баргым келип атат. Аде, бизде туалет жок. Чыда, шефтер келгенче. Жок, чыдай албайм. Болуптур, жүрү. Ал Диананы колдон ала кайдадыр жетилеп жөнөдү. Кууш кичине эшикке келди да токтоду. Ушунун ичи туалет. Бол, кирип чык. Колумду чечпейсиңерби? Болбойт. Эптеп жолун тап, же штаныңды мен шыпырып берейинби? Ха-ха-ха. Болуптур, бери кел. Ал Диананын артына байланган колун чечип, өзү сыртта калды. Батчык, эшикти ичинен илбе.
Ажаткананын ичине кирген Диана дароо эле качканга тешик бар бекенби дегендей терезелерди издеди. Эч кандай терезе жок. Бек экен. Үмүтү үзүлө шалдая туруп калды. Эмне кылсам? Кокусунан бурчта тикесинен жөлөнүп турган темир түтүктү көрө коюп, кайрадан үмүт оту жылт этти. Аны акырын артына ката сыртка жөнөдү. Далдайган киши бери жакка далысын сала ары карап туруптур. Дабышка бери бурула бергенде Диана болгон күчү менен керилип туруп, тигини баштан ары удаа 2-3 жолу басып алды. Тигил сөз сүйлөгөнгө дарманы келбей, жерге оңкосунан сайла кулап түштү. Дагы ордунан туруп келатканда керилип туруп, темир түтүк менен дал төбөгө чапты. Ошондо гана далдайган киши жерге кулаган боюнча былк этпей калды. Бир аздан кийин жарылган башынын сызылган канага баштады. Канды көргөндө Диана колундагы темир түтүгүн таштап жиберип, өзүнүн камкордугуна таң кала, көзүн алайта артка кетенчиктеди. Бир аз демдароо болуп туруп калды. Анан бирөөгө ийне сайгандай селт эте түштү. Эсине келе дароо чочулай эки жакты карады. Саат 5:30 болуптур. Эмнегедир куугунчулар келаткандай шашкылактай баштады. Эмне иштерин билбей, ары жүгүрүп, бери жүгүрүп токтоп, өзүн өзү кармоого аракет кылып көрдү. Мен эмне эле шашкылактап жатам? Али 3,5 саат бар го. Шашпай ойлонуп иш кылайынчы. Ал бир аз турган соң биринчи кезекте эле жерде башынан кан сызылып агып, сулук жаткан кишини байлап салууну эп көрдү. Антпесе ал эсине келчү болсо, иш чатакка айланмак. Ары жакта жаткан өзүн байлаган жипти алып, тигинин колун артына кайрыды да чеч алгыс кылып каттуу байлап таштады. Анан дагы жип таап келип буттарын да бириктирип байлап салды. Эсине келсе кыйкырбасын дегендей оозунда чөпүрөк менен таңып таштады. Бул жактын кожоюндары келгиче көздөн кайын болуп кетиш керек болчу. Бери жакта турган тегерек айлампаны айлантып көрдү эле, дубал экиге бөлүнө, эки жакка ажырап ачыла баштады. Аркы бөлмөнүн эшиги бар экен. Ошол эшик аркылуу чыкты. Анын эшиги болсо мурункудай эле бек. Ал эми короонун ичинде болсо бош жүргөн дөбөт иттер. Эми эмне кылам? Ал кабагынан кар жаадыра башын мыкчып олтуруп калды. Кой, урушта туруш жок. Минтип шалдайып олтура берсем, точно тегилердин туткуну болом. Андан көрө аракетке берекет дегендей аракет керек. Диана сыртка чыкканга эшик издей баштады. Терезелердин баары темир тор экен. Үстүңкү кабатка көтөрүлүп, терезелерин тартып ачып көрдү. Темир терезелерден өткөнгө мүмкүн эмес болчу. Капкакты ачып, кайра мурунку ордуна төмөн түшүп келди. Тегил дале былк этпей жатат. Башынан сызылып аккан кан полго жайылып кетиптир. Диана ага көңүл да бөлгөн жок. Эс тартынын баары эле сыртка чыкканга эшик же тешик табуу болчу. Бөлмөлөрдү, коридорлорду бүт кыдырып чыкты. Темир каалгылардын баары кулпулануу. Колпуларын темир менен ургуласа тарсылдаган үн чыгып, иттер арсылдап үрүп, сырт жактан жетип келип кармап калышы мүмкүн болчу. Чын эле балким бул короонун сыртында көзөмөлчү кароолчулар бардыр. Сактыкка кордук жок, кой, сак болоюн. Кууш коридорлорду, бөлмөлөрдү кыдырып чыккан соң, кайра үстүңкү кабатка шаты менен көтөрүлүп чыкты. Бул жерлерди бир сыйра текшерип чыккан болчу. Жогору жагындагы шыпкана чатырга чыкчу капкагы бар экен. Кеминде эле 5 метр бийиктикте төмөн жактагы темир шатыны тартып алды да жогору жакка коюп көтөрүлүп чыкты. Акырын астынан түртүп көрдү эле, капка көтөрүлүп ачылып кетти. Жыгат жашикке бир нерселер салынып, тизилип коюлуптур. Ага көңүл бөлгөн жок. Караганга убактысы да жок болчу. Алардан ары өткөндө узун төмөн карай тепкичтер бар экен. Ошол тепкич менен кайра төмөн карай түшүп кетти. Бир топ төмөн түштү, анан кайра кууш коридор менен жүрүп олтуруп, кандайдыр бир ичи кенен залга кирди. Сыягы бул жер мурун цех окшойт. Эски станоктор турат тизилип. Ал жактан да чыкканга мүмкүнчүлүк ала албай койду. Бул цех көптөн бери иштебегендиги билинип турат. Анткени цехтин ичин станокторду чаң басып кетиптир. Эшиги болсо ичинен 5-6 колпу менен бекитилиптир. Колпуларды сындырууга аракет кылып көрдү эле, күчү жетпей койду. Тырмалаңдап, ары жулкуп, бери жулкуп отуруп, өзүнүн алсыздыгына ызалана, колунун ооруганына карабай колпуну 2-3 жолу чаап жиберди. Сыягы да аны капаска түшкөн окшойм. Тиги гараждагы машинелердин бирөөсүн от алдырып, дарбазаны талкалай сүзүп айдай качсамчы. Биринчиден машинени от алдырганды, айдаганды билбейм. Экинчиден анда бат эле кармалып калам, кууп жетип алышат. Эң башкысы тегилерге билгизбей, көрүнбөй качып кетиш керек болуп жатат. Кайра чатырга көтөрүлүп чыгып, машинелер турган гаражга келди. Чет элдик 7 машина тизилип турган. Баардыгын бир сейра карап, текшерип чыкты. Буларды баары бир айдап чыга албайм. Кокусунан ал чоң ак машиненин алдында турган тегерек темир капкакты көрдү. Дароо жетип барып, ичин кулагы менен тыңшады эле,
суунун шылдыраган үнү кылып жатты. Демек суунун түтүгү бар экен да бул жерде. Машинеден башы жумуру келген темир ачкыч алып келди да бир топко убараланып жатып эптеп ачып, ары көздөй жылдырды. Суунун тамчылаган үнү кылат. Төмөн жагы көрүнбөйт. Караңгы. Тигил киши жаткан бөлмөгө чуркап барып, столдордун сурмаларын аңтарып жатып, кол фонарик таап алды. Кудай буйрса ишим оңолот окшойт. Ал өзүнчө сүйүнүп койду. Саатты караса 6:30 болуптур. Дээрлик 1 сааттай сыртка чыкканга эшик издеп убараланыптыр. Эми тигил жакта өткөөл болсо экен. Кол фонариги менен төмөн жакка жарык берди эле, жер алды менен 2 кулачтай келген чоң темир түтүк өтүптүр. Ичине түшүп 2 жагына көз жүгүртүп көрдү. Темир түтүктүн үстү менен сойлоп жүрүп олтурса болчу да экен. Түтүктүн үстү менен 10 кадамдай сойлоп барды, анан бир нерсе эсине түшкөндөй тык токтоду да кайра арты менен сойлоп ордуна келди. Үстүнө чыгып акча жасап жатышкан бөлмөгө баш бакты. Тигил киши өлүп калган жокпу деп кол тамырын кармап, жүрөгүн тыңшап көрдү. Акырын дем алып жатканын билинип турду. Демек тирүү экен да, кайра жакшы болду. Киши өмүрүнө бөөдөмө забын болуп кала жаздадым. Эсине келсе айланасындагыларды көрбөсүн деп ары жактан башына кара баштыкты кийгизип таштады. Дагы бир кара баштыкты алып, стол үстүндөгү ирети менен жыйылып турган акчылардын баардыгын батышынча кара баштыкка салып, артына асынып байланып алды. Стол үстүндөгү акчалардын 4/1 бөлүгү азая түштү. Алардын ичинде казактардын теңгеси, өзбектердин суму, кыргыздардын сому, рубль, доллар баардыгы аралаш болчу. Алиги тегерек айлампаны акырын бурап туруп, дубалдар бири-бирине жакындап жылып келатканда, жабыл электе ары жагына жүгүрүп өтүп кетти. Дубалдар бири-бирине биригип жабылып калды. Диана артын бир карап койду да машиненин артындагы капкакка жүгүрүп келди. Анан шашыла төмөн түшүп, үстүндөгү капкакты мурункусудай кылып жаап салды. Заматта жер алды капкараңгы эле боло түштү. Кол фонаригин күйгүзүп алып, өтө эле кууш, кичинекей өткөөл аркылуу чоң темир түтүктүн үстү менен сойлоп жөнөдү. Жер өткөөлдөгү ый. Диана эч бир тыным албастан темир түтүктүн үстү менен сойлоп кете берди. Өткөөл аябай куш болгондуктан бурулганга, атүгүл баш көтөргөнгө мүмкүн эмес болчу. Анын үстүндөгү чаңдардан, кара сагыздан, көйнөгү заматта карала торала болуп чыкты. Мунусуна да кайыл болчу. Эптеп эле тигилердин туткуну болбой, ушул жер алдындагы өткөөлдөн чыгып кетсем деген анын бир эле максаты болуп атты. Ары бери чыйылдашып чуркашкан келемиштер тажатып жиберди. Бирок алардан анча коркпой, чочулабай калган. Өткөн жолу деле келемиштердин асылганына, тиштегилегенине карабай чыдап турбады беле. Канча жерге чейин сойлоп барганы белгисиз, өзүнүн баамынча 500 кадамдай сойлоп кеткенси де. Бир аз ошол көмкөрөсүнөн жаткан боюнча эс алып жатты. Түнү бою уктабагандыктанбы уйкусу да келип атты. Бир аз жатып көзү илинип кетиптир, келемиш колун тиштеп алганда гана чоочу ойгонуп эсине келди. Кол фонариги колунан түшүп, темир түтүктүн алдында күйгөн боюнча калыптыр. Колун созуп ала албай койду. Анын алдына өткөнгө мүмкүн эмес болчу. Жер алдындагы өткөөл темир түтүк баткандай кылып гана 4 бурчтуу кылып бетон менен куюлуптур. Бактыга жараша анын үстүндө киши сойлоп өткөндөй орун бар экен. Колун созуп атып, кол фонаригини жете албай койгон соң, мейличи деп кол шилтей андан ары сойлоп жөнөдү. Дагы 300 кадамдай сойлоп барды. Улам эс алып, улам сойлоп жүрүп олтурду. Кудай буйрса сыртка чыкканга жол табылар. Эң башкысы тигил каргашалуу жер алдынан кеттим. Эртеден бери жер алды менен 7-8 чакырымдай жерге сойлоп барып, кайрадан темир түтүктүн үстүнө сулк жатып калды. Далысы үстүндөгү бетонго тээр тиймексен болуп турду. Олтурганда анан башын көтөргөнгө мүмкүн эмес болчу. Түтүктүн ичинде эмне бар болду экен деп кулагын такап тыңшап көрдү эле, суунун кез-кез шылдырап агып жатканы билинип турду. Анын көйнөктөрү түгүл чачы баштары, бети бүт карала торала болуп калган болчу. Жер алдындагы караңгылыкка анча-мынча көзү көнүп, тээ бир кара нерселерди көрүп атты. Өзүнүн баамынча 7-8 чакырымдай аралыкты сойлоп өткөнсүдү. Бир жерге келгенде үстү куушурулуп келип, алдыга сойлоп өткөнгө мүмкүнчүлүк болбой калды. Темир түтүк анча-мынча өйдөгө көтөрүлүп калыптыр. Ары көздөй сойлоп өткөнгө башы батпай койду. Аябай аракет кылып көрдү эле, баары бир эч майнап чыккан жок. Эмне кылам? Кайра артка кайтып ордума барамынбы? Анда эле тигилер мени соо коюшпайт. Өзгөчө анын темир түтүк менен башка чаабесин оодарган, башы жарылган далдайган киши мени кармачы болсо соо койбойт. Мойнумду толгоп туруп жылып алат. Эмне айла кылам? Караңгы капастан чыга албай ушул жерде ачкачылыктан келемиштерге таланып, жем болуп өлөмүнбү?
Бул жерден мен дайынымды таба албай калат. Мени үйдөгүлөр шаардагы эжем жоготту го. Өлүп калды деп ойлоп жатышат да. Эгер чын эле ушул жерде өлүп калсам, эмне кылам? Ансыз деле өлө турган маалым, ажалым келди окшойт. Диана айласы кеткенде көз жашынан күчүн чыгарды. Чымырканып дагы бир жолу ары жакка өткөнгө аракет кылып көрдү эле, болгон аракети талага кетти. Артымдан куугундар келсе эмне кылам? Кайра артка сүйрөп чыгышпай, ушунун ичинен атып салышат же бычактап өлтүрүп кетишет. Улам арт жагын карап коюп, темир түтүктүн үстүндө соолуп жатты. Жатып кайрадан көзү илинип кетти. Канча жатканы белгисиз, бир кезде бир нерседен чочуп ойгонуп кетсе, келемиштер үстү башына чыгып, ары бери чуркап көбөйүп кетишиптир. Чиш, жоголгула шайтан алгырлар. Мен али өлө элекмин, тирүүмүн. Анын добушунан келемиштер туш тарапка чачыраша оолак боло беришти. Кээ бирлер эч нерсе болбогондой эле Диананын үстүнөн түшпөй ары бери жүгүрүп жүрүштү. Ачык турган балтырын бирөөсү тиштеп алды эле, ооруганына чыдабай бакырып жиберди. Чиш, киш, жоголгула, башкалар бүтүп, ушу силер жетпей жаттыңар эле. Диана муштумун түйүп алып, болгон күчү менен денесине жабышкан чоң келемиштерди ургулай берди. Келемиштерди алыс кетишпей кайра келип алып, Диана жаткан чоң темир түтүктүн үстүнө чыгып алышып, баш жагынан, бут тарабынан кол сала беришти. Жарбагырлар, булар кайдан келип калышты? Жана эле аз эмес беле? Келемиштер менен жарым сааттай салгылашып жатып, аябай чарчады. Бир тобун муштум менен сементке жапыштыра уруп өлтүрүп да жиберди. Келемиштер акырындап суюлуп олтуруп, кайрадан жок болуп кетишти. Колдору, буттары келемиштердин тиштеринен кызылалада болуп кетти. Мен ушундай күнгө туш болдумбу? Азыр үстүмдөн элдер эч нерсени бейкапар ары бери басып жүрүшөт. Кыйкырсам үнүмдү эч ким укпайт. Уккан күндө да, жардамга келген күндө да мен кайрадан тегилердин колуна түшүп берем. Ой Кудай ай, кайда барсам мамайдын көрө. Эми эмне айла кылам? Ушул күнгө туш келдимби? Диана өзү менен өзү сүйлөшө, жинди аарыган немече өкүрүп бакырып ыйлай берди. Бир кезде үстүнөн дүрүлдөгөн машина өткөндөй болду. Ошондо гана кайратына эсине келди. Жок, мен жөндөн жөн эле өлүп берүүгө тийиш эмесмин. Үстүмдө элдер ары бери өтүп жатышат, демек жашоо бар. Кандай болсо да үстүнө чыгыш керек, бирок кантип? Көмкөрөсүнөн жата калып, колун ылдый жакка шалактатты. Анан бир кезде оюна кылттай түштү. Баса, мунун үстү кууш болсо асты кенен болот да, үстү кенен болсо асты кууш болот. Ушуну эмнеге ойлободум экен жантан бери? Колу менен жоон түтүктүн астын сыйпалап көрдү. Чын эле арт жактагыларга караганда астында көңдөй, бош, кенен жер бар экен. Күтүлбөгөн жерден кандайдыр бир үмүт оту жылт этти. Эми астына кантип өтөм? Төрт тарабымдын баары тар. Киши алдына сойлоп өтө албайт. Жоон түтүктүн астына түшкөнү кененирээк жер издеп, кайра артка сойлоп жөнөдү. 10 арыштай артка сойлоп өткөн соң, алдына түшкөндөй кененирээк жол таап, эптеп көйнөк баштарын кийимдерин айыртып, түтүктүн астына сойлоп түштү. Анан кайрадан алдыга карай сойлоп жөнөдү. Алиги үстүнөн батпай жаткан өткөөлдүн астына өтүп кетти. Ошол боюнча бир тыным албай сойлоп жүрүп олтурду. О, Кудайым бар экен. Али ичер суум көрөр күнүм бар окшойт. Өзү менен өзү сүйлөшө сойлоп кетип бара жатты. Бир кезде төрт аяктап жылып, бирде жапыз жерден сойлоп баратып, тизеси менен чыканагына эч тамтык калбай калды. Жалкоотпой тартып, муздак сементке тийген сайын каттуу оорута берди. Бул жерде калууга болбойт болчу. Артта куугунчуларга кармалып калышы, келемиштерге жем болушу мүмкүн эле. Сойлоп жүрүп олтуруп, акыры чоң, кенен өткөөлгө туш келди. Бул жерде жоон түтүктөр 5-6 жакка бөлүнүп, 5-6 жакка өткөөл кетет экен. Үстүнөн кандайдыр бир жарыктык шооласы да кирип турду. 2-3 сааттан бери сойлоп келатып, тажагандыктан эми тикесинен тик турганга мүмкүнчүлүк алды. Кууш өткөөлдүн учу кайры, аягы жок ушул жерде өлүп калам го деп ойлогон. Оор үшкүрүнө алдындагы жалпак, жылмакай темирге олтура кетти. Крот, сокур чычкандын айырмам жок болуп калды го. Саат канча болуп калды экен? Менимче түндөтөн бери 5-6 сааттай убакыт өтүп кетти окшойт. Кой, урушта туруш жок. Кандай болсо да үстүнө чыгыш керек. Баса, бул кейпим менен кантип кишилерге көрүнөм? Көрдөн чыккандай болуп, дароо эле сырттагылардан көңүлүн өзүнө бурам. Өзгөчө милиционерлер ошол замат чапкенедей жабышат мага. Артымдагы пачка акчаларды көрсө, андан бетер иш чатакка айланат. Караңгы кирсин, анан сыртка чыгып, бир жерден суу таап, жуунуп, өзүмдүн калыбыма келтирбесем болбойт. Бирөөлөргө кабылып алып, мынча акчаларымдын баардыгын тонотуп жибербейин. Баса,
Бул чыныгы акча болду экенби же? Албетте жасалмакчы дечи, бирок соодага жарайт болду экенби? Анда заматта миллионер болуп жатып калат элем. Бул жасалма акчалар соодага жаралса, жанагы кишилер бирден иномарка минишпейт эле го. Ушунун баары соодага жаралган акча болуп калса экен. Диана өзүнчө кыялы менен байып алды. Улам убакыт өткөн сайын курсак ача баштаганы кадимкидей билине баштады. Манты болсо азыр, кандай гана ырахаттанып жейт элем. Көзүн жума мискейдеги бууга бышырылган мантуларды элестетип, шилекейин жутуп алды. Ал тээ кичине кезинде эле мантуну жакшы көрчү. Апасынан же атасынан акча алса эле дароо көчөгө барып ашканага кирип манты сатып жечү. Өзгөчө сабактан кайтып келатканда автобекеттин сыртында манты саткан Дунган кемпирдин мантысын жактырчу. Сабактан кайтып келатканда дайыма манты алып жеп жүргөндүктөн Дунган кемпир да аны таанып калган болчу. Алыстан келатканда эле кыйкырып учурашып, өзүнө чакырып алчу. Азыр ал кемпир тирүү болду экенби? Эгер дали тирүү манты сатып жүрсө, атайын барып туруп жейт элем ошонун мантысынан. Өзүнчө кыялдана кир болгон колдору менен чекесин сүртүп койду. Үстүндөгү кичинекей жылчыктан түшкөн шоола акырындап жоголуп олтуруп, жер алдындагы өткөл кайрадан капкараңгы болуп калды. Бир сааттай арка бергени ойлоп олтурган соң, ордунан туруп, темир түтүктүн үстүнө чыкты. Үстүндө турган тегерек капкакты түртүп көрдү эле, аябай оор экен. Болгон күчү менен салып дагы түрттү эле, кичине көтөрүлүп барып, бир нерсеге такалып калгансыды. Кайрадан төмөн түшүрүп, экинчи жолу күч менен түрттү. Кайрадан бир аз көтөрүлүп келип эле, бир нерсеге такалып калып атты. Төмөн карай кайра түшүрүп туруп, болгон күчү менен чымырканып, каттуу түртүп көрдү эле, жанагындай эле көрүнүш кайталанды. Шайтан алгырдыкы десе, үстүнөн бекилүү же кулпуланып окшойт. Бир тоскоолдуктан өтсөм, өчөшкөндө экинчи тоскоолдуктарга кабылам. Как выберусь отсюда? Ушинтип азаптан азапка кабылып жүрө береминби? Кабагынан кар жаадыра бир аз турган соң башын көтөрдү. Кой, тоскоолдуктарга моюн сунуп бербей, өзүмө өзүм тың болбосом болбойт. Кандай гана кыйынчылык болбосун, жеңиш керек. Жашоо бул күрөш. Муну менен өмүр бою күрөшүп жүрүп өтөбүз. Албетте күрөш керек. Бул капкак ачылбаса, башка жактарында деле капкак бардыр. Кантип эле сыртка чыга албай калайын. Келемиштер деле жүрөт го темир түтүктүн үстү менен ары бери жүгүрүшүп. Баары бир тамагаш таап жегени сыртка чыгышат. Алар сыртка кирип чыгып жүргөндөн кийин аң сезимдүү мен кантип эле чыга албай калайын. Ордунан туруп, кайрадан тегерек темир капкакты түрткүлөй баштады. Түрткүлөп, ургулап атып, жедеп чарчаган соң чекесиндеги нымшып чыккан терин аарчы кайрадан олтура кетти. Кызык. Жанатан бери тарсылдатып, түрткүлөп атам, ургулап атам дегиле сырт жакка тирүүлүктүн белгиси билинбейт го. Же бул капкактагы кандайдыр бир мекеменин ичинде. Дагы бир жолу аракет кылып көрөйүн, болбосо убакытты кетирбей, башка жактан үстүнө чыкканга капкак издейин. Бир аз эс алып олтурган соң, ордунан турду да капкакты ачууга аракет кылып, болгон күчү менен каттуу түрткүлөп кирди. Жедеп чарчап, алы кетип, тажаганда гана үмүтү үзө шалдайып олтуруп калды. Анан төрт жакка чачырап кеткен түтүктөрдү карап, каяк жагына жөнөсөм деп ойлонуп турду. Көп өтпөй эле бет маңдайындагы өткөлгө түшүп алып, төрт аяктап жылып жөнөдү. Өзү сойлоп келген өткөлгө караганда бул жагы кененирээк экен. Тегил жактан башын анча-мынча көтөргөндө эле үстүнө тийип калып аткан сойлоп жылганга караганда төрт аяктап жылган жеңилирээк болчу. Анын үстүнө батта жылып кетип баратты. Бир далай жерге барып эс алат, темир түтүктүн үстүнө чалкасынан жата кетти. Эмнегедир келемиштер да ага көнүп калышкандай жулубай калышты. Кез-кез ары бери чуркап өтүп кетип атышканын сезип жатты. Өзүм ушунчалык чоң болуп туруп, кичинекей жандыктардын, макулуктардан эмнеге коркмок элем? Диана өзүнө өзү кайрат бере, бир аз жаткан соң кайрадан ордунан козголуп, жылып жөнөдү. Ошол боюнча эч бир тыным албай жылып жүрүп олтурду. Бир далай жерге чейин барган соң, дагы төрт тарапка бөлүнүп кеткен түтүктөргө келип такалды. Анын үстүндө да капкак бар болчу. Бир нерседен үмүттөнө ага дароо жетип барып, астынан түртүп көрдү эле, дегеле ордунан солк этип койгон түрү жок. Чымырканып болгон күчү менен түртүп көрдү. Баары бир эч майнап чыгара албай койду. Муну сыртынан сваркалап ташташканбы? Эмне кылам? Эч ойлонбостон андан ары жөнөдү сойлоп. Бир нерсе эсине түшкөндөй дароо токтой калды да, түшүп калган жокпу дегендей артындагы баштыкты сыйпалады. Деп жүрөгү ордуна келе берди, бир аз тыным алды. Ушундайда алиги кол фонарь болгондо эмне? Айланамды көргөнгө мүмкүнчүлүк алат элем. Баса, жер алдындагы шахтерлор кантип иштейт болду экен? Тим эле адам баласы көпкө чыдай алчудай эмес.
Ошол себептен алардын эмгек акысы көп, пенсияга да эрте чыгышат да. Өзү менен өзү сүйлөшө канча жерге чейин жүрмөлөп барганы белгисиз бир кезде дубалга келип такалып калды. Темир түтүктүн айланасын атайын кирпич менен тосушуптур. Болгон күчү менен түртүп, дубалды козголто албай койду. Семент аралашып коюлган кирпич тим эле таштай каттуу экен. Эртеден бери бирде жөргүлөп, бирде сойлоп жүрүп, жука көйнөгүнүн тамтыгы кетип, тизелери, колдору айрылып, канап аябай жүдөтүп жиберди. Какайып түз турайын дейт, мүмкүн эмес. Бөктүшүп төрт аяктап басып жүрүп тажапта кетти. Дубалдан өтө албай шалдырап жатып калды, бирок бул жолку да ыйлаган да жок, ыза болгон да жок. Тек гана кантип чыгуунун жолун ойлонуштуруп жатты. Жашоо күрөш. Мен бул дүйнөгө жашаш үчүн, күрөшүш үчүн келгем. Өмүр бою күрөшүп жүрүп өтөм. Күрөш токтосо, ичер суу дагы токтойт. Ичер суум түгөнүп, такыр эле тоскоолдуктарды жеңе албай калганда, тамырымдын акыркы каны соккуча күрөшөм. Мен жөндөн жөн эле турмуш тоскоолдуктарына моюн сунуп бере койчу адамдардан эмесмин. Темирдин муздагы денесине өтө баштаганда, оң жак капталына оодарылды. Кой, кайра артка кетүүгө туура келип калды. Урушта туруш жок. Бир аз эс алып жаткан соң ордунан козголуп кайра артка жөнөдү. Тизелери менен алакандары кадимкидей жалкоотай болуп, ооруп, жөрмөлөгөнгө мүмкүнчүлүк бербей жатты. Ага карабай эле өзүнчө сүйлөнө акырын жылып кете берди. Жок дегенде жөрмөлөбөй тикиден басма болсо эмне? Минтип кыйналбайт элем. Жок, анда да болмок эмес. Анда артымдагы бул акчаны кожоюндардын кууп келишип, мени кармап алышмак. Бир эсепте ушул да жакшы болду. Кудайым мени сынап жатат болуш керек. Ушул тоскоолдуктардан чыгып кетсең жакшы жашайсың деп. Ошондуктан аракет кылыш керек. Аракетке берекет, бул жер үстү эмес. Алма быш оозума түштеп, кебелбей жата белгендей. Кандай болсо да жер үстүнө чыгыш керек. Жердин 7 кабат төбүнө түшүп кеткен эртөштүктө эле чыккан. Ушул 3-4 метр тереңдиктеги жер алдынан чыга албаймынбы? Болуптур. Тереңдиги ашып кетсе 5 метр деп коеюн. Кантип эле ушундан чыга албай калайын? Үстүндө канчалаган 1000, 10 деген адамдар басып жүрүшөт. Кантип эле жер алдында өлүп калайын? Мен бул жерде дайынсыз өлүп калыш үчүн тигил жактан качып чыккан жокмун. Эркиндикке чыгып жашаш үчүн качып чыктым. Мен али жашмын. Оң гүлүмдүн бир гүлү ачылы элек. Келечегим али алдыда. Ал өзүнчө сүйлөнүп, жылып олтуруп, төрт тарапка кетүүчү түтүктөрдүн жанына келди. Үстүндөгү бекилүү капкакты үмүтсүз бир түртүп койду да шалдая олтура кетти. Саат канча болуп калды экен? Түн ортосу болуп калды болуш керек. Баары бир азыр эч майнап чыкпайт. Эс алайын, күн чыгып таң агарганда кайрадан аракет кыла баштайын. Эртеден кечке анан түн ортосуна чейин ары бери жөрмөлөп жүрүп каттуу чарчагандыктан темир түтүктүн үстүнөн төмөн жакка жылмышып түштү да комдун үстүнө олтура кетти. Анан кыйшайып бараткан көзүн жума жата кетти. Каттуу чарчагандыктан көп өтпөй эле уктап калды. Жашоо үчүн күрөш. Аны дагы кайрадан келемиштер ойготту. Айланасында 3-4 келемиштер чуркап жүрүптүр. Көпкө уктаса керек. Дене башы ооруксунуп, кабыргалары ооруп кыймылдатпай калыптыр. Кыйналып ордунан араң турду. Кечөө ары бери тыным албай сойлогондуку дене бою кыймылдаган сайын ооруп жатты. Жайдын саратан мезгили болсо да бир топ үшүп калыптыр. Көзүн ушалай шалдайып бир топко олтурду. Курсагы аябай ача, эмне тамак болсо эле жегиси келип турду. Тигил машинедеги тамактарды жегенде эмдигече кыймылдай албай калмак экенмин да. 1,5 же 2 сутка болуп кетти окшойт. Кызык, азыр саат канча болду? Сыртта күнбү же түнбү? Улам уктап туруп атып, күндүн түндүн чаташтырып да алдым. Же сырттан жарыктын шооласы жок, же кишилердин табышы. Машинелердин үнү угулбайт. Тигил жактан машинелердин дүрүлдөгөн кичине дем бергенсип жатты эле, бул жактан болсо тигил дүйнөдөн ажырап, таптакыр башка дүйнөдө келгендей болдум го. Ордунан козголуп, темир түтүктүн үстүнө чыгып жөргүлөйүн деди эле, тизеси менен алаканы таптакыр эле оорутуп, тоскоолдук кылды. Кыймылдайын деп эмнегедир баш айланып, жер айлан көчөк болуп атты. Эмне, ооруп калдымбы же тамак ичпей курсактын ачкандыгыбы? Ордунан козголо эптеп турду да, темир түтүктүн үстүнө тартынып чыгып, денелери кыйналып ооруганына карабай, кечөөгүнү барбаган жагына жөрмөлөп жөнөдү. Чын эле ушунун алдынан чыга албай өлүп каламынбы? Шаардын алдында окшошпойт го. Жок дегенде бир дабыш угулуп, тирүүлүктүн белгиси билинмек да. Же тигил акча чыгарчу жашыруун жай шаардын ичинде эмес беле? Машиненин арткы багажына жашынып алып,
Мен эч нерсени көргөн жокмун. Машина мени таптакыр башка жакка алып кеткенби, теги мен кайдамын? Ушинтип жер алдында сокур чычкандай болуп жүрө береминби? Алиги келемиштер дагы каяка кетишти? Жок дегенде жашоонун, тирүүлүктүн белгисин билгизип, ошолор ары бери үн чыгарып чуркап турушса болот. Көрдөн айырмасы жок капкараңгы жер алдынан кантип үстүнө чыгып кете алам? О, Кудайым, жардам бере көр. Өзү менен өзү сүйлөшө канча жерге чейин сойлоп барганы белгисиз, бир кезде өзүнөн анча бийигирээк эмес жерден темир капкакты көрдү. Кайрадан үмүт оту жана ага дароо жетип барды да акырын түртүп көрдү. Ачылбай койду. Сыягы ал дагы бек окшойт. Баардык нерседен, бул дүйнөдөгү жашоодон да үмүт үзүлө, шалдайып олтуруп калды. Эмне себептен баардыгы үстүлөрүнөн бекитип таштаган? Бул жакта эле алтын бардан беттер. Ошол мезгилде ал адамдардын баардыгын жек көрүп кетти. Бул теңирчилик заманда эмнеге бирин-бири пайдаланышат? Эмнеге бирин-бири кордушот, өлтүрүшөт? Биздин айбандардан эмне айырмабыз бар? Тигил дүйнөдө тозок менен бейиш бар болсо, эмне эле адамдардын баардыгы тозокту көздөй умтулушат? Эмне эле бир-эки тамчы кара боек бүтүндөй ак нерсени карартып жиберип атат? Кайда барба ак көңүлдүктү кара өзгөйлүк жеңип, үстөмдүк кылып кетүүдө. Же азыркы адам баласынын жашоосу ушундай болуп, бүт жер жүзүн шайтан аралап кеткенби? Диананын эч нерсеге көңүлү келбей, шайы ооп, баардык нерседен үмүт үзүлө, темир түтүктүн үстүнө жатып калды. Күн менен түн билинбей, караңгы жер алдында ушинтип өлүп каламынбы? Кызык, жер үстүн бербей кыбырап жүргөн адам баласы кайда кетишкен? Деги эле бир кыбыраган тирүүлүктүн белгиси жок. Чалкасынан жаткан боюнча оюна ар нерсе келип атты. Бир кезде каны каттуу суусап чыкты. Мен эмне тозоктон качып чыгам деп кайра тозокко кабылдымбы? Же менин маңдайыма Кудай Таала мазак тозокторду жазып койгонбу? Ушинтип жөнөлбөй жер алдындагы келемиштерге жем болуп таланып өлөмүнбү? Менин өмүрүмдү алып калчу адам болобу же жер үстүндө менден башка адамдар жок калганбы? Жок, мен өлбөшүм керек. Али эртелик кылат. Диана ордунан туруп, болгон күчү менен үстүндөгү бекилүү темир капкакты чапкылап кыйкыра баштады. Эй, адамзат! Эй, тирүүлүк жандык барбы? Жардам бергиле! Анан токтой калып, бирөөлөрдүн дабышы угулаар бекенби дегендей кулагын көтөрө демин чыгарбай тыңшап калды. Деги эле шырп эткен дабыш угулбайт. Ачуусуна кошул ташыл боло, сен өлсөң бизге жем болосуң дегендей кез-кез келемиштердин өз ара бир нерсе талашып, чек-чек эткен үндөр угулат. Эй, тирүү жан барбы? Темир капкакты тарсылдатып каккылай берди. Кыйкырып атып тажаган соң темир түтүктүн үстүнө кайрадан сулук жатып калды. Оюна токмоктон анча деле алыс эмес, Кегети айылындагы апасы, анан мындан 5-6 жыл мурун каза болгон атасы түштү. Апасынын пенсияга чыкканына аз эле болгон. Өмүр бою айылында акушерка болуп иштеп, анан пенсияга чыккан. Атасы болсо 10-классында окуп жатканда кан басымы жогорулап, ошондон улам каза болгон. Айылдык клубдун башчысы болчу. Анын комузчулугун Чүй району бүт билишчү. Кимдин кызысың деп сурашып, Ысмайылдын деп жооп бергенде, теги Кегетилик комузчу Ысмайылдынбы дешип, дароо атасынын мыкты комузчулугу тууралуу айтып киришчү. Дианадан башка бир туугандарынын баары комузчу. Бардык музыкалык аспаптарда ойношкон музыкант болушчу. Мен эмне эле атамды тартпай калдым экен? Жада калса, ырдаганга да үнүм жок деп, ал кээде той топурларда, ыркеселерде ырдай албай кысына берчү. Атасы да күтүлбөгөн жерден каза болгон. 7 апрель күнү кечке маал үйүндө төрдө олтуруп алып, комуз чертип олтурган. Казанда эт салынып кайнап жаткан. Мештеги от күйүп жатабы деп, комузун кое коюп эңкее бергенде, аз жерден кула кете жаздап барып, дубалды таянып, аялына кыйкырган. Жаным, мен карма. Эмне болуп кеткенин түшүнүшпөй, балдары үймөктөй калышкан. Саат кечки 7 болуп калган болчу. Бетине кан тээп чыгып, чалкасынан кулаган. Баарлап көтөрүп барышып, башына жаздык төшөп, төшөккө жаткырышкан. Ошондо эле кырылдап эсин жогото баштаган. Кыйкырык ызы чуудан 2 жолу эсине келип, 3-чүсүндө кыйылдап-чыйылдап адаттан башкача үн чыгарып кете берген. 1 сааттан кийин айылдык доктор аны кармалап көрүп, алысыраак туугандарынын бирөөнү бери чакыртып алып айтыптыр. Бул эми киши болбой калды. Баш тамыры жарылып, мээсине кан куюлуп кетиптир. Жайын даярдай берсеңер болот. Атасынын көз алдындарында кандайча каза болгонун Диананын бүгүнкү күнгө чейин эсинде. Кудай Таалам алам десе замат деле алып коет экен.
адам баласын. Сияғы менің дағы жашауым бүтіп қалды оқшайды. Диана еч нәрсені ойлағысы келбей көзін жұмды. Күтілбеген жерден шырп еткен дабышқа дару көзін ашып тыңшап қалды. Жоқ, еч қандай дабыш білінбейді. Сияғы келеміштер оқшайды. Қайрадан орнынан тұрып, қапқақты дағы тарсылдатып, болған күчіменен қиқыра берді. Жедеп, үні бүтіп, тажыған соң қайра жатып қалды. Қарач, күтілбеген байлық менен күтілбеген ажалдың қоштап жүрген. Ушул жанымдағы бір баштық ақчылар менен айылға барсам қандай ғана бай жашай тілем. Ай, андай күн болбойт қо. Ар нәрсені ойлап жата беріп, көзі илініп кетті. Аны баяғы эле келеміштер ойғотты. Мұздақ темірдің үстіне жатқанға қадимкидей денесі салмақтанып ауырып қалыптыр. Ақырын темірден төмен қарай жылмышып түшті. Таптақыр эле алсырап алы кетіп қалыптыр. Қызық, қанша күн түн же сутка өтіп кетті, же жарықтың шоласы жоқ. Туyu сезімім менен иштеп соқыр чычкандан айырмам жоқ болып қалды ғой. Дағы қанша уақытқа чейин чыдай алам. Қой, өлігіңді біреулер таап алғыча артымдағы ақчылардың көзін құртайын. Мен жөнінде жаман ойда қалышпасын. Ал ақырын орнынан қозғала, таманындағы құмды қолы менен шілей баштады. Қолдорының тырмақтары сынғанына қарабай бір топ қазды. Анан артындағы баштықты чечіп, қағазға оролған ақчылардан бір-екеуіні алып, баштықтың оозун бууду да чуңкурга салып, үстүнөн көмүп, алаканы менен чапкылап тегиздеп таштады. Эки таңга акчаны койнуна сойлотуп, кайрадан темир түтүктүн үстүнө чыкты. Улам барган сайын алсырап, кыймылдаганга алы келбей калган болчу. Темир түтүктүн үстүндө кыймылсыз, бул жашоодон үмүтүн үзө чалкасынан жата берди. Көзүнө ар кандай нерселер көрүнүп, жок болуп кетүүдө. Бири-биринен тиштегилеп чыйылыкташкан келемиштерди улам жакындап келишкен сайын колу менен жаңсап кубалап жатты. Акырындап аларды кубалаганга да дарманы келбей калды. Эриндери жарылып, көздөрү тумандап, колдорун тиштегилеп жаткан келемиштерге да каршылык көрсөтө албай бара жаткан. Диана жер алдындагы көзгө сайса көрүнгүс караңгылык жерде ажал менен аеосуз кармашып, 6 сутка жаткан болчу. Ортодо ажал менен өмүр аралашып, акырындап ажалга моюн сунуп бараткан. Көтөлбөгөн жерден капкактын үстүнөн кандайдыр бир дабыштар чыгып, адамдардын сүйлөшкөн сөздөрү угулуп кеткенсиде. Диананын кулагына ар кандай каткырган, кыйкырган үндөр угулуп, көздөрүнө ар кандай сүлөкөттөр көрүнүп, бул дүйнөбү, теги дүйнөбү айырмалай албай калган. Болгон күчүнө салып кыйкырайын деди эле, үнү да чыкпай калыптыр. Эсине келип көзүн ачып тыңшаса, чын эле капкактын үстүндө бакылдашып сүйлөшкөн адамдардын үндөрү кадимкидей кулагына угула баштады. Анан болгон күчү менен «Жардамга!» деп каттуу кыйкырды. Бирок үнү эптеп эле чыгып жатты. Кое турчу, капкактын алдынан бирөө кыйкырып атабы? Үстүндө жүргөндөрдүн бирөө токтоп, кулагын төшөдү. Анын алдынан жай кыңылдап үн чыгарып жаткан үндү угуп, артта калганы алдыга кетип бараткандарды токтотту. Бул капкактын алдында бирөө бар окшойт. Токтой тургулачы. Ай, кайсаңчы. Колпуну бузуп ким кирип алды дейсиң? Капкактын алдына. Кой кеттик. Ары жакта тургандар складтын оозун жаап кетмекчи болуп калышты. Алиги жигит айтканынан кайтпай, кулагы менен тыңшап калды. Анан бирөөнүн жардам сурап жатканын угуп, колундагы чоң темир ачкыч менен болгон күчкө сала кулпуну чаап, сындырып жиберди. Дароо капкакты ачты. Төмөн караңгы жакка көз жүгүртө өзүнө ишенбей таңгалап карай туруп калды. Ары жактагылар да дароо жетип келишип, бир ордуларында катып калышты. Темир түтүктүн үстүндө чачтары туш тарапка жайылган сулуу периште араңжан кыймылдай чалкасынан жаткан эле. Анын үстүнө жабырашып, келемиштер чуркап жүрүшкөн. Боорукер бейтааныш. Диана 3 күндөн кийин гана араң эсине келди. Кандайдыр бир керебетте жатыптыр. Көзүн ачып, кобураган үндөр жакка башын буруп карады эле, көзү эч нерсе көрбөй калыптыр. Мен эмне сокур болуп калганмынбы? Биринчи кезекте эле анын мээсине ушундай жаман ой кетти. Көзүн ушалаганы акырын оң колун көтөрдү эле, ар жактан бир аял келип колунан кармады. Көп кыймылдабаңыз. Сиз капельницада жатасыз. 3 сутка бою кыймылдабай, эсиңизге келе албай, өмүр менен өлүмдүн ортосунда кармаштыңыз. Бактыңыз бар экен. Тигил жигитиңиз сизге эң кымбат баалуу дары-дармектерди алып келип берип атты. Мен кайдам? Силер кимсиңер? Эмне себептен көзүм көрбөй жатат? А дегенде эле Диананын оозуна ушул суроолор биринин артынан бири жаады. Камсанабаңыз, сиз ооруканадасыз. Сиздин эсиңизге келгениңизге чоң кубанычтабыз. Биз болсо ушул оорукананын врачтары болобуз. Сиздин өмүрүңүздү сакташ үчүн
Эмнелерди гана иштебедик. Мына акыры жакшы результат болду. Тигил жигитиңиз болбогондо ким билет эле, балким тирүү калбайт болчусуз. Ал сизди аябай сүйөт окшойт. Эч акчасын аяган жок. Эмне дары айтсак, дароо ошол замат эле алып келип атты. Ал жигитим ким болду экен? Мени бул жакка кимдер алып келишти? Кандайча аман калдым? Жер алдындагы тозоктон чын эле кутулдумбу? Дианага али көп нерсе түшүнүксүз болуп жатты. Сантехниктер темир капкакты ачканда ал акыл эсин жоготуп, жөөлүп калган болчу. Аны дароо эле жеңил машинеге салышып, ооруканага жеткиришкен. Мага акчасын чачкан ал жигит ким болду экен? Диананын оюна бир нерсе кылтый түштү. Баса, койнумда акча эмне болду экен? Сол колу менен акырын сыйпалап көрүп, эч нерсе таппай койду. Демек тигилер алып коюшкан экен да. Жанында отурган алиги врачмын деген айылга кайрылды. Айтыңызчы, менин көзүм ушул боюнча көрбөй калабы? Эртең көз боюнча врачтар келип текшеришет. Көрөсүзбү, көрбөйсүзбү, алар өздөрү айтышат. Биринчи биздин милдет сиздин ден соолугуңузду оңдошубуз керек. 6 сутка бою жер алдында тамак ичпей, бир ордунда араң-жан кыймылдап, келемиштер менен салгылашып жаткандыктанбы, таптакыр эле кыймылдаганга жарабай калыптыр. Врачтар глюкоза сайып, ар кандай өсүмдүк жашылча жемиштердин ширелеринен берип атышып, акырындап организмин каалоона келе баштаган болчу. Диананын бирден бир сарсанаа кылганы көзү болуп жатты. Эгер бул жарык дүйнөнү ушул боюнча көрбөй калса, өлгөн менен барабар эле. О, Кудайым, көзүмдү ачып, кайрадан бул жарык дүйнөңдү көрсөтөгөр. Диана ичинен Кудайга жалынып жатты. 2 күндөн кийин врачтар келип, көзүн чоң-чоң ачтырып, кандайдыр аппараттар менен бир топко текшерип көрүшүп, өздөрүнчө тыянак чыгарышты. Эртеден бери чочулап жаткан Диана жоотконго көңүл айтып келишти. Камсанып айлабай, сулуу кыз. Көптөн бери жарык нурун көрбөй, караңгы жерде болуп, дароо жарыкка чыкканга көздөрүңүз тунарып көрбөй калыптыр. Сизге эч кандай дары-парлардын кереги жок. Акырындап өзү калууна келет. Аман болсоңуз мурункудай эле көрөсүз. Болду. Көзүңүздүн жашын аарчыңыз. Сизге ыйлаганга болбойт. Кандайдыр чыккан эркектин үнү токтоп, бет аарчы менен Диананын көздөрүн аарчыды. Диана кубанганынан ыйлап жаткан болчу. Ал ошол боюнча кыймылдабай 2-3 күн жатты. Врачтардын ушунчалык сылыктыгына, жаналдары калбай чуркап жатышканына ичинен ыраазы болуп атты. Көп өтпөй колундагы капельницасын да алып салышты. Күнүнө 3 маал колуна, жан башына ийне сайылып атты. Муздак темирдин үстүндө жаткандыкы өпкөсүнө да суук өтүп кетиптир. Түшкү маал болуп калган. Палатасы тыптынч уктап жаткан. Кандайдыр назик кол жаагын сылап атканда чоочу ойгонуп кетти. Алиги кол акырын тартылып кетти. Сиз ким болосуз? Диана көзүн ачып, жанында олтурган адамдан сурады. Көзү көрбөсө да жанында столдо бирөө олтурганын сезип атты. Ал адам өзүн оңтойсуз сезип, бир токтоп унчукпай турду да анан акырын үн катты. Сизге кандай деп түшүндүрсөм? Мен сизди жер алдынан алып чыккан жигитмин. Бактыңыз бар экен, кетип баратып капсынан кандайдыр бир үндү кулагым чалып калды. Өз кулагыма өзүм ишенбей токтоп, дагы тыңшап көрсөм үн өзүмдөн анча алыс эмес жерде турган капкактын астынан чыккандай болду. Ача салсам, сиз жатыптырсыз. Анча-мынча болгондо эле кайра складты бекитип кетип калмак экенбиз. Анан сизди көтөрүп келатып кокусунан 2 пачка акчаны көрүп калдым. Бир пачкасы $, экинчиси сумдар экен. Айла жок алып коюуга туура келди. Болбосо башка бирөөлөр алып коюшмак. Анан өзүмдүн машинеме салып алып сизди бул жакка ооруканага алып келдим. Ал акчалардын 10% бөлүгүн гана дары-дармектерге кетирдим. Врачтарга бердим. Сиз ошол акчалардын күчү менен айыктыңыз. Акча болбогондо сиз аман калат белеңиз, бир Кудайдын өзү билмек. Ошол себептен врачтар сизге жаналдары калбай чуркап жүрүшпөйбү? Алардын айтуулары боюнча сиз жакшы болуп баратасыз. Сураган акчаларын сиздин ден соолугуңуз үчүн аябай эле берип атам. Баса айтмакчы, менин атым Ибрагим болот. Сиздикичи? Диана. Диана, кандай жакшы. Бул жигиттин ким экенин өңүн көрбөсө да, өзү үчүн боор тартып жатканын Диана жүрөгү менен сезип турду. Ибрагим, бул кандай жигит болду экен? Үй бүлөлүүбү же бойдокпу? Жашыганча да, эмне себептен ал мени ухаживать этип калды? Же акчама кызыгып атабы? Эгер акчама кызыккан болсо, анда тигил акчаларымды алган боюнча дайынын таптырбай кетпейт беле? Тескерисинче, ал акчаларды кайра өзүмө чыгымдап жатпайбы? Кандай жигит болду экен, өңүн көрсөм жакшы болот эле. Сүйлөгөн сөздөрүнө, мага боор тартканына караганда 2 жүздүү эмес, түздүк эле жигит көрүнөт. Ушундан жардам сурасамбы же
өз жергеме жетип алганга. Бирок ким билет, азыркы заманда адамдарга ишенич жок. Азыр бирди сүйлөсө эртең анын тескерисин жасайт. Бүгүн боорукер болуп, сен үчүн күйүп бышып атса, эртең эле андан өткөн таш боор жок болуп чыга келет. Бүгүн сенин таламыңды талашып атса, эртең эле сага карама-каршы душманың болуп чыга келет. Адамдарды жылкы мүнөз деп бекер айтышпайт да. Колуңдагы байлыгыңа, сөөлөт даражаңа жараша бат-бат өзгөрүп турушат. Бул жигит балким тигил Бишкектеги Исабеков Мараттын кишилеринин биридир. Жетегел акча жасаган контрабанданын адамдарыбы. Менин айыгышымды, ооруканадан чыгышымды күтүп жүргөндүр. Качып кетпесин деп кайтарып аткандыр. Акча чыгарып жаткандарга акчанын деле мааниси жок да. Ошол себептен акчаны врачтарга чачып жатат да. Бир дагы жакшы адамды жолуктура элекмин. Мына Бишкектен өзүм деле досторум өзүмдү сатып жиберишти. Ал эми түрмөдөгү эркектердин жоруктары тигил. Каалаганын зордуктап, каалаганын сабап, каалагандарын өлтүрүп, өздөрүн өзү билип өтүгүн төргөйлешип, түрмөнүн кожоюну болуп жүрүшөт. Ушуларды ойлоп Диана өзүнчө келип жүргөн бейтааныш жигиттен чочулай сак боло баштады. Ички сырын айтпоого колдон келсе, аны менен аз сүйлөшүүгө аракет кылмай болду. Сырттан врачтар менен сүйлөшүп жаткан анын үнүн укканда, дароо эле уктамыш болуп көзүн жумуп калат. Алиги жигит келет да маңдайында олтуруп, ойгоноор бекенби дегендей кез-кез каттуу жөтөлүп да коет. Диана баардыгын сезип билип турса да, уктамыш болуп жата берет. Тегил жигит тажаганда чачына акырын алаканын алып келип, назик сылап коет да, дагы бир аз олтурган соң акырын туруп, дабыш чыгарбай, жай чыгып кетет. Ал кеткенден кийин да обочо жерде туруп алып, атайын аңдып атпасын деп көзүн жумуп жата берет. Качан гана врачтар келип ойготкондо көзүн ачат. Акырындап бул жарык дүйнөнүн шоолалары Дианага кичинеден белги берип билине баштады. О, Кудайым, көзүмдү кайрадан көрсө да көр. Жатса да басса да анын ойлогону ушул болуп жатты. Ибрагим 2-3 күн катары менен келип, Диананы ойгото албай олтуруп кайра кетти. Бир жолу да анын маңдайында бир топко тиктеп турду. Анан күтүлбөгөн жерден эле акырын келип, эрининен өөп жиберди. Мындай күтүлбөгөндүккө Диана аз жерден бакырып жаздап, бирок уктап жаткан киши болуп өзүн өзү араң кармады. Ал ордунан акырын туруп, жыла басып кетип калды. Анын эрини ушунчалык таттуу экен, дагы өбүшкүсү келип кетти. Муну менен катар эле эркектин кандайдыр бир жагымдуу жытын сезди. Ошондон баштап ал келип жанына олтурганда дароо эле тааныш жытты сезет. Акыркы мезгилдерде ал Диананын атайлап, арамза уктап жатканын байкап калды. Көзүн жумуп булк этпей жатса да, өзүнчө сүйлөнө берчи болду. Акыры аны ойготуп сөзгө тартты. Өзү жөнүндө бир сыйра тааныштырып өттү. Жердиги ферганалык экен. Эни атасы менен Ташкентке көчүп келип жашап жатканына бир топ жыл болуп калыптыр. Жашы 27-де үйлөнө элек бойдок экен. Ал эми Диана болсо өзү жөнүндө көп анча маалымат берген жок. Андан чочулап атты. Мадырабаштар жана бай адамдар. Биринин артынан бири ээрчишкен 2 чет элдик машина көчөдөн улам токтой калып, жер алдындагы люктарды ачышып, ичин текшерип жатышты. Суу түтүгүн жөнгө салган кишилердин кийимдерин кийинишкен 2-3 кол фонарлары менен люктун ичине кирип, алдын бир сыйра текшерип чыгышкан соң кайра башка жактарга барышууда. Шаар ичиндеги болгон жер алдындагы люктардын баары текши кыдырылып, текшерилип жүрүштү. Шаар ичиндегилерден аларга көңүл бөлгөн эч кимиси болгон жок. Жумушчулар өз иштерин кылып жатат болуш керек деп ойлоп коюшууда. Булар акча чыгарган жашуун жерден кызды качырып жиберишкен кишилер болчу. Диананы издеп табышпаган соң, жападан жалгыз люк калган болчу, текшериле элек. Ошо себептен жер алдындагы темир түтүк өткөн жерлердин баардыгын бир сыйра кыдырып, текшерип келатышкан. Ошол мезгилде Диананы саунадан качырып жиберишкен Бишкектеги Исабековдун адамдары да Ташкенттин баардык жерлерин шимшилеп, текшерип жүрүшкөн. Диананын көзүнүн тунарганы акырындап жоголуп, ары бери баскан бүдөмүк сөлөкөттөрү көрө баштады. Бирок көзү али эч нерсени көрө элек болчу. Эмнегедир ал Ибрагимге жакын болуп кетти. Таң эртеден баштап эле анын келишин күтүп турчу. Анын келатканын тээ алыстан эле баскан дабышынан билип койчу. Бул жолу аябай жыпар-жыттуу гүл алып келиптир. Диана гүлдөрдү жыттап, акырын сурады. Бул эмне болгон гүлдөр? Аты эмне? Чынымды айтсам, мен гүлдөрдүн аттарын жакшы разбирать эте албайм. Сатып алып жатканда сурап алганда болмок экен. Эртең барганда сурай келбесем?
Құдай бұйырса, ертең мындан да көп гүл алып келемін. Bir құшақ гүл. Жөн эле қой, уара болбой эле койчу. Мобул bir жумага жетет. Жок, бул аздык кылат. Ертең мындан да көп алып келемин. Люктарды ачып издеп жүрүшкөндөр кокусунан көчөдөгү ойноп жүргөн балдардан жер алдындагы темир түтүктөн чала жан bir кызды алып чыгышкандары тууралуу угуп калышты. Алар ошол жердеги мадрабаштардын баардыгын чогултуп келишти дагы акча берип акырын сураштыра башташты. Кана, кимиңер көрдүңөр аны? Ал кандай кыз экен? Топтошуп турган мадрабаштар бири-бирин карап туруп калышты. Анан эң улуурагы бөлүнүп чыгып, өзүнүн сунушун айтты. Эгер дагы акча берсеңер, мен айтам. А дегенде айт, анан акча беребиз. Жок, биринчи акча бергиле, анан айтам. Бери жактагылар да бирин-бири караша жылмайып күлүп калышты. Анан толмучунан келген мурутчаны чөнтөгүнөн акча алып чыгып тигиге сунду. Болуптур. Ал. Кана эми айтасыңбы? Аны мобул складдын ичинен көтөрүп чыгышты. Ошунун ичиндеги люктан келемиштер талап жаткан жеринен таап алыштыр. Кыздын кийими, чачтары кандай экен? Кийимдери бети башы топуракка оонагандай чамбулала көйнөктөрү да ар жеринен айрылып жүрөт. Чачтары уйпаланган, сыягы бирөөлөр өлтүрүп туруп, ошол жакка ыргытып жиберишсе керек. Бул жакка милициялар келишкен жокпу? Кыз тирүүбү экен? Анысын билбейм, өлүп калган го. Колдору буттары шалактап жүрдү. Анан эмне кылышты? Bir мурутчан жигит машинасына көтөрүп барып салды да кайдадыр алып кетти. Эмне машина экен, анын түсү кандай экен? Кадимки эле жеңил машина, түсү кызыл. Ошолар машинанын маркасын билип коюптурбу? Ары жактан бирөө сөзгө кийлигиши кетти. Алиги мурутчан киши чөнтөгүнөн акча сууруп чыгып, мадрабаштарды кызыктыра баштады. Кызды көтөрүп кеткен жигитти ким тааныйт? Машина каякты газдөй кетти. Баардыгы бир тарапты көрсөтүшө, улам алдыга чыга калып жатышты. Болуптур, кана айткылачы. Ал жигитти ким тааныйт? Баардыгы билбейбиз дегендей бирин-бири карашты. Тигинин колундагы акчадан көздөрү өтүп турушту. Алиги мурутчан киши ар бирине бирден кагаз акча таратып берип, бар, ойногула деп кетирип жиберди. Кетип бараткан мадрабаштарды токтотуп алды да, телефон саны жазылган ак кагаз таратып берди дагы бир жолу эскертип өттү. Эгер араңардан кимде ким ошол жигитти же кызды, же болбосо алиги кызыл машинени көрүп калсаңар, дароо мобул номурдагы телефонго чалгыла. Телефон чалганды билесиңерби? Баардыгы ооба дешип тигил кишиге берген кагазды жабыла бирден алышып, анан алган акчаларына кубаныша ары көздөй ойноп кетишти. Бери жактагылар өздөрүнчө акылдаша ойлонуп туруп калышты. Кандай деп ойлойсуңар? Ошол кызбы же башкабы? Менимче ошол эле кыз болуш керек. Болуптур. Ошол кыз деп коелу. Анда кара баштыктагы акчалар кайдан калышы мүмкүн? Же алдындагы өткөбөл менен темир түтүктүн үстүнө сойлоп келатканда караңгы жерде орто жолдо калып калышы мүмкүн? Жок, кандай болушу мүмкүн эмес. Ал кыз орто жолго эч убакта акчаларды таштабайт болчу. Баса, ал тирүү бекен же өлүп калдыбы? Өлүп калган болсочу, акчасын алиги жигит алып алды да. Эгер өлгөн болсо, өлгөн каякка алып кетти? Менимче ал али өлгөн эмес. Эгер өлүп калса, дароо телефон менен милицияга чакыртышмак. Анда эмнеге тез жардам чакырышкан жок? Эгер чалажан болсо. Ким билет? Балким. Кое тургулачы, талашпай. Ал чын эле ошол кыз экенин силер кайдан билесиңер? Тигил мадрабаштар айткандай, ал таптакыр эле башка кыздыр. Кимдир бирөөлөр аны зордуктап анан өлтүрүп, люкту ачып жер алдына ыргытып ташташкандыр. Келемиштер талап жеп жаткан жеринен таап алыштыр деп жатышпайбы? Анда дароо милицияга кабарлашмакта. Өздөрү көтөрүп машинага салып кетишпей. Бул жерде шектүү бир нерсе бар. Баса айтмакчы. Кызды каякка алып кетти болду экен? Үйүнө, моргко, милицияга же ооруканага? Кандай болсо да шаардагы моргтор менен ооруканалардын баарын текшерип чыгыш керек. Эгер аны алиги жигит үйүнө же талаага алып кетпесе, кана убакытты өткөрбөй аны качырып же дайынсыз жоготуп жибере электе издейли. Ал кызды таппасак, шеф бизди соо койбойт. Кичинекей эле кызды качырып жибергендигибиз үчүн баардыгыбыздын сазайыбызды берет. Кой, кеттик анда. Бөлүнүп алып моргторго барып ооруканалардын баардыгын издейли. Топтошуп тургандар өз ара сүйлөшчө машинелерине олтурушту да кайдадыр жөнөп кетишти. Күтүлбөгөн жерден эле акча берип баардыгын тойлонткон кишилерди алиги мадрабаштар таң калыша, арттарынан узата карап калышты. Ооруканадагы дүрбөлөм. Кийинки бөлүмдөрдө